Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. En algaç jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Andan keyin sүйүктүү пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Ta'ala'nın üzgültüksüz salavat salamdары bolsun. Allah'ın жалгыздыгына, барлыгына, бирлигине iman keltirip пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti менен жашаган sizlerge daima Allah Ta'ala'nın üzgültüksüz rahmatı meyrini, hidayatı nuru, adal rızkısı, berekesi bolaversin. Hurmatlı musulman bir tuğandar, Cuma gününüzler kutlu bolsun. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala muna ушундай берекелүү, куттуу күндү аткарган бардык ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ya eyyuhellezine amanu taqullaha haqqa tuqatih ve la tamutunna illa ve antum muslimun." O imandуу момун musulmanдар, силер чыныгы таква болгула жашооңарда. Жана бул дүйнөдөн өтүп атканда чыныгы таква жана мусулман болуп жашап өткүлө дейт ушул аятта Алла Таала. Мына ошондуктан момун мусулмандын жашоосу ошол шариатка ылайыктуу, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайыктуу, үй бүлөсүнө, элге, жерге, динге пайдалуу болуш керек экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат, Ибн Умар радиаллаху анху риваят кылган хадисте: "Ал-муслиму ахул муслим." Мусулман мусулмандын бир тууганы. Мусулман мусулмандын бир тууганы. Ла язлимуху. Мусулман мусулманга не кылбайт? Зулумдук кылбайт. Мусулман мусулманга зыян бербейт. Ла юслимуху. Уят кылбайт. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. Кайсы бир адам момун мусулмандын мухтаждыгында болсо, Алла Таала ошол адамдын мухтаждыгында болот дейт. Бирөөнүн кыйынчылыгын кетирсе, карызын төлөп койсо дейт. Бул жерде пайгамбар айтат: "Ман фарража ан муслимин курбатан." Бир момун мусулмандын башына бир кайгы капа келсе, бир сыноо келсе, ошонусуна жардам берсе, фарражаллаху курбатан мин кураби яумал кыяма. Ошол бул дүйнөдө жардам берген адамга кыяматта Алла Таала өзү жардам берет дейт. Оман сатара муслиман сатарахуллаху яумал кыяма. Ким момун мусулмандын айыбын жашырган болсо, кыяматта Аллах субханаху ва таала ал адамдын айыбын жашырат дейт. Демек момун мусулман Алла Таала Куранда айткандай: "Иннамал муъминуна ихва" дейт. Момун мусулмандар бир тууган дейт. Ошол бир туугандай жашаганга дайыма аракет кылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көп сөзүндө эмнеге чакырат? Ошол жашоодо пайдалуу ишке, кулк мүнөздү оңдогонго, башка бирөөгө зыян бербегенге дайыма чакырып келет. Алла Таала Куранда айтат: "Ла хайра фи касирин мин najwahum." Адамдардын көптөгөн ашыкча сөздөрүндө эч бир пайда жок дейт. Бир гана пайдалуу жагы мына Алла Таала айтып атат: "Илля мен амара би садакатин." Ким зекет берели, кайрымдуулук кылалы, садака кылалы деп жакшылык ишке, социалдык көйгөйдү чечкенге буйруп, ошондой сөздөрдү кеңешип, ошондой сөздөрдү айткан, ошол пайдалуу сөз дейт. Ау мa'руфин, же жакшылыкка чакырган болсо, жамандыктан кайтарган болсо, мына ушул сөздөр пайдалуу дейт. Ау ислахин байнан нас. Алла Таала айтат: "Же болбосо араздашып, бири-бирине капа болуп калган адамдардын ортосун жараштырса, элдештирсе" дейт. Биздин бүгүнкү темабыз Кудай буйрса ушул. "Ва яфал залика ибтига амардатилла." Кайрымдуулук иштерди, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарууну, бардык эле жакшы иштерди кылуу, араздашкандарды, айрыкча араздашкан туугандары бар, кошуналары бар, достору бар, чогуу иштегендер бар, мамлекеттер бар керек болсо. Ошолорду элдештирүүнү Алла үчүн кылса дейт. Алланын разычылыгы үчүн кылса, эч бир жеке кызыкчылыгы жок болсо, фасауфа ютихи ажран азима. Аллах субханаху ва таала мына ушундай ишти аткаргандарга
чоң бир жакшылык иштерди, соопторду, ийгиликтерди Алла Таала берет дейт. Алла Таала башка бир аятта айтат: "Фаттакуллаха ва аслиху зата байникум." Алладан корккула, жана өзүңөр менен башка бирөөлөр менен болгон мамилени оңдогула дейт. Кечиргиле. Араздашкан болсоңор элдешкиле. Бирөө жараштырам десе жарашкыла. Келишкиле дейт. 3-чү аятта Алла Таала айтат: "Иннамал муъминуна ихватун фаслиху байна ахвайкум." Бардык момун мусулмандар бир туган, араздашып калгандардын ортосун жараштыргыла дейт. Пайгамбарыбыздын сонун бир сөзү бар. Пайгамбарыбыз айтат: "Ала ухбирукум би афдала мин даражати сиями ва салати ва садакати." Күндөрдүн бир күндө сахабалар менен отурду да пайгамбарыбыз. Отургандан кийин анан пайгамбарыбыз айтты: "Силерге" деди, "Орозодон, намаздан, садакадан дагы абзелирээк бир жакшы ишти айтайынбы" деди. Чындыгында кээ бир иштер ушул ибадаттардан да жакшы болуп кетет экен. Сооптор көп берилип кетет экен. Анан сурашты: "Бала я Расулаллах, айтыңыз." О Алланын элчиси дегенде пайгамбар эмнени айтты? "Ислаху затил байин." Араңардагы мамилени оңдогула деди. Эгер эки адам араздашып калса, экөөнүн ортосун оңдоо намаздан дагы, орозодон дагы, садакадан дагы жакшы деп атат. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат. Ошол араздашкандан кийин, жарашып алгандан кийин, тооба кылгандан кийин, акыларын адалдап алгандан кийин, анан намазы да кабыл болот, орозосу да кабыл болот, садакасы да кабыл болот. Ва фасату затил байини ал-халиқату. Эми пайгамбарыбыз айтып атат, ошол хадисин улай. Эң жакшы иш араздашкандардын ортосун элдештирүү, эң жаман иш эки адамдын ортосуна чок салуу деди. Уруштуруп коюу, ушак салуу, бузукулук кылуу деди. Ла aqulu иннаха тахлиqu ша'r, валакин тахлиqu дин. Пайгамбарыбыз айтат, эки адамдын ортосуна бузукулук кылуу, эки бир туугандын, эки кошунанын, эки чогуу иштегендин, эки мусулмандын ортосуна бузукулук кылуу мен чачты алып салган сыяктуу дебеймин дейт. Лезвия менен чачты кырып салганда чач жок болгон сыяктуу, бул динди деле ошондой кылып кырып салат дейт. Андай кылган адамдын дини деле жок деген мааниде пайгамбарыбыз айтып атат. Ошондуктан биз ушул нерседен өтө этият болушубуз керек. Себеби шайтан да жөн уктабайт. Шайтан уктабайт. Бир алымдан сураган экен да, эмнеге уктабайт десе, уктаганда жакшы болот эле, эс алып калат элек депчи. Бул азгырат. Эң жаман шайтандын азгырганы бул аял менен эркекти, аялы менен күйөөсүнүн ортосун бузуу экен да. Мына пайгамбарыбыз айтат: "Инна иблиса ядау аршаху алал ма." Иблис, шайтандардын чоңу, өзүнүн аршын, тактысын суунун үстүнө коёт. Кийин жоокерлерин элге бузукулук кылгыла, азгыргыла деп жибере берет дейт. Кимиси эң чоң фитна, эң жаман бузукулук кылса, ошол иблиске, шайтанга эң жакын болот экен дейт. Бирөөсү келип айтат дейт: "Мен баланча иш кылдым" десе, эч нерсе жасап алыпсың дейт. Бирөөсү келип туруп, "Дагы мен мондай иштерди кылдым" десе, "Сен эч нерсе жасап алыпсың" дейт. Бирөөсү келип, "Мен баланча менен баланчанын экөөнүн ортосун ажыраштырып ийдим" дейт экен да. Экөөнү уруштурдум, ажыраштырып ийдим десе, ошону өзүнө жакын кылып, эң сонун иш кылыпсың дейт экен. Шайтан. Эки мусулмандын бири-бирине капа болуусу, араздашуусу бул шайтанга эле жем болуу экен. Андан башка иш жок. Шайтанга жем болгондон башка эч нерсе таппайбыз. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат: "Ал-иману бид'у ва сабуна шуба." Имандын 60-тан 70-тен ачык бутакчалары бар дейт. Ошолордун бирөөсү бул кечиримдүүлүк экен.
Ошол кечиримдүүлүк сыпат менен ар бир момун мусулман өзүн сыпатташ керек. Эми пайгамбарыбыз айтат: "Афдалус садакати ислаху затил байн." Эң жакшы садака эки араздашкандын ортосун жараштыруу деди. Элдештирүү деди пайгамбарыбыз. Ошондуктан биздин жашообузда көп нерсе болот. Адамбыз, капа болобуз. Мына ошондой учурларда бизди сактай турган нерсе бул ыйман жана дин, пайгамбарыбыздын тунук таза сүннөтү болот. Төмөнкү хадисти караңыздар. Пайгамбарыбыз айтат. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Туфтаху абуабул джаннати яумул иснайни ва яумул хамис. Дүйшөмбү күнү жана бейшемби күнү бейиштин эшиктери ачылат. Фаягфируллаху ликулли абдин ла юшрики билла. Аллага ширк кылбаган эле адам болсо, ошонун күнөөсүн Алла Таала кечирет деди. Бирок ширкти Алла Таала эч качан кечирбейт. Бирок раджулани канат байнаху ва байна ахихи шахна. Бир адамдын башка бир досу менен, же кошунасы менен, же бирөө менен араздашып, мамиле кылбай койгон болсо, ошол экөөнүн амалдары токтотулат дейт. Кабыл болбойт. Айтылат экен: "Анзиру хазайни хатта ясталиха", периштелерге тапшырма болот экен. Ушул экөөнүн кылган бардык ибадаттары, амалдары, жакшылыктары тоңдурулсун, токтоп турсун. Качанга чейин? Экөөү элдешкенге чейин деди. Качан элдешет? Андан кийин кабыл болот экен. Демек, араздашкандын эң бир чоң зыяны, капа болбой мамилени үзгөндүн, туугандык мамилени үзгөндүн эң чоң зыяны ибадатын кабыл болбойт. Орозоң кабыл болбойт, намазың кабыл болбойт, садакаң, зекетиң кабыл болбойт, жакшылык ишиң кабыл болбойт экен. Демек, салыштыра турган болсок, ибадатын кабыл болбосо эмне деген сөз бул? Эң бактысыздык ошол. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, биз кечиримдүү бололу. Мамилени оңдойлу. Сизден ката кетпесин. Башканы кечире билели. Башка балки адашкандыр, балки динди түшүнбөйт, пайгамбарыбыздын сүннөтүн билбейт, дагы башка 100 себепти издең дагы ушундай болсо керек деп сиз жакшы мамиле кыла бериңиз. Эң жаман зыян эмне дедик? Бул ибадаттын кабыл болбой калуусу экен. Башка бир риваятта ушул эле мааниде пайгамбарыбыз айтат: "Дүйшөмбү күнү, бейшемби күнү ар бир момун мусулмандын күнөөсү кечирилет, ибадат кылган. Иллал мутахаджирин, бири-бири менен мамилени кылбай таштап койгондордуку гана кечирилбейт" деди. Якулуллах, Алла Таала айтат экен: "Да'хума хатта ясталиха." Экөө жарашканга чейин кабыл болбосун дейт экен. Бул жарашыш керек экен. Элдешиш керек. Көкүрөктү, жүрөктү кенен кылыш керек. Бул дин, бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Бактылуулукту биз дин менен гана табабыз. Өч алуу, кек сактоо, ичи тарлык, аны менен эч нерсеге биз жете албайбыз. Ошондуктан динибиз бизге ушул нерсени үйрөтүп атат. Кечиримдүүлүктү, сабырдуулукту, кичипейилдикти, урмат сыйды, ушул биздин динибиз үйрөтөт. Пайгамбарыбыз айтат: "Лейсал каззабул лази юслиху байнан нас, фаюнми хайран ау якулу хайран." Эки адамдын ортосун калп менен болсо дагы жараштырган, ошол калпка кирбейт деди пайгамбарыбыз. Тескерчи ал жакшылык сөз деди. Эки адам, эки кошуна дейли, эки бир тууган дейли көрүп атабыз, туугандар катташпай коюп атат, капа болуп атат. Ошол экөөнүн ортосун калп айтып болсо да жараштырган болсоңуз дейт, калп айтып болсо дагы дейт, ал калпка кирбейт деди пайгамбарыбыз. Өзү 3 нерседе калп деп эсептелбейт. Бирөөсү ушул болот. Сага жакшы сөз айтты, сага салам айтты, сени могул жерде аябай мактады, бирок мактаган эмес. Бирок сиз ошону эмне кыласыз? Ортосун жараштырасыз. Эми жараштыруу механизмдерин ар ким өзүнүн психологияга жараша ойлоп таба бериш керек. Мына бир китепте окуп калдым эле, эки бир тууган дайыма чогуу иштеп, чогуу эгин кылып, ошол эгинден пайда көрүп, аябай жакшы экен.
Bir күн эле ортосуна шайтан кирди дейт. Шайтан кирип урушуп кетти, кичүүсү чоңунун сөзүн албай койлу, жаман сөздөрдү айтты, экөө бир жумалап сүйлөшпөй койду дейт. Анан чоңусу ойлонуп отурса, жанагы жумуш издеп жүрөм деген бирөө келип калды дейт. Жумушуңуз болсо жумушуңузду кылып берейин десе, өз убагында келипсиң, могу таштарды ал дагы могу эгин таланы экиге бөлүп сал дейт экен. Мен бир жума жумушум бар, бир жумадан кийин келемин. Ошону жакшы кылып бөлүп койчу. Ортосунда арык да өтөт экен, суу да өтөт экен деп кетип, бир жумадан кийин келсе, жанагы уста дубал менен тоспостон көпүрө салып коюптур. Анан кичине ийниси көпүрөнү көрүп алып, менин бир тууганым менен ушунчалык күнөө кетсе дагы, катачылык кетсе дагы көпүрө салып коюптур деп агасына барып, беле бекчеси менен кечирим сурап, мамилелери оңдолуп кетти дейт да. Анан жанагы агасы айтат дейт, мен көпүрө дубал салсам көпүрө салып коюпсуң, бирок жакшы иш кылыпсың, эми биз деле иштеп кала бер. Десе, жок ага, мен дагы башка жактарга да көпүрө салышым керек дептир. Көпүрө сала тургандар жери көп. Мааниси, ушундай араздашкандарды угуп калса эле барып ушундай жараштыра берет экен да ошо киши. Бир жолун табыпчы. Ошондуктан багы араздашкан, капалашкан, ой бузулган баары шайтандан, анан адамдын нафсынан болот экен да. Иман бекем болсо, шайтанды да жеңет экенбиз, нафсты дагы жеңет экенбиз, Кудай буйрса. Пайгамбарыбыз айтат, биздин денебиздеги ар бир муунубузга 365 муун дейбизби, канча? Ошончо жандан көбүрөөк. Ошого садака бергенге биз милдеттүү экенбиз. Аллага шүгүр кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат, эгер эки адамдын ортосунда адилеттүүлүк кылып жараштырып койгон болсоң, ошол денеңдин шүгүрүн, садакасын берген болосуң дейт экен. Bir kişiге жардам берип койсоң, унасына, төөгө, атка чыга албай жатса, ошого жардамдашып чыгарып койсоң, ошонун садакасын берген болосуң дейт. Же жүгүн көтөрүшүп жеткирип койсоң, же бир жакшы сөз айтып койсоң, намазга барган ар бир кадамың, ошол денеңдеги ар бир муунга Аллага садака катары, шүгүр катары айтканыңды жетиштүү болот дейт пайгамбарыбыз. Аутумитул аза анит тарик, же жолго адамдарга зыян берип аткан ташты, таштандыны, башка нерсени алып койгон болсоң дейт. Ошол дагы жетиштүү болот дейт. Ошоларды кыла албасаң, пайгамбарыбыз айтат, күн чыккандан кийин даратталып 2 рекет духа намазын, чашке намазын окуп койсоң, ал дагы жетиштүү болот дейт. Ошол хадисте да пайгамбарыбыз айтып атат, эки адамдын ортосун адилеттүү жакшы мамиле кылып жараштырсаң деп пайгамбарыбыз айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Айюб аль-Ансари деген сахабасына мындай деп айтат. Аля адуллука аля тижаратин, сага эң бир жакшы сооданы айтайынбы дептир. Эң бир жакшы соода. Десе Абу Айюб, айтыңыз дегенде пайгамбарыбыз айтып атат, тас'a фи ислахи байнан нас. Негизги жумушуң адамдардын арасын элдештирүү, жараштыруу болсун дептир. Иза тафасаду. Мындай жашоогунда карасаң, адамдар бузулуп, бири-бирине салам бербей, жаман мамиле ушундай болуп атса, жараштырганга аракет кылгын. Ва тақаруб байнахум иза табааду. Бири-биринен алыстап атса, жакындаткын. Араздашып атканса, элдештиргин. Капалашып аткан болсо дагы жараштыргын деп пайгамбарыбыз Абу Айюб аль-Ансариге өзүнүн насатын, осиятын айтып атат. Пайгамбарыбыз айтат, бул хадисти ушул Абу Айюб өзү риваят кылат. Ла яхиллу ли муслимин ан яхжура ахаху фаука салас. Караңыз, момун мусулман адам башка бир момун мусулманды сүйлөшүп, капалашып калган болсо, 3 күндөн ашык капа болгонго болбойт дейт. 3 күндөн ашык капа болгонго болбойт. Кийин жолугуп калса, фаюриду хаза ва юриду хаза. Жолугуп калып, көрүшкүн келбей калат го. Көргүн келбейт, көрүшкүн келбей калат дейт. Ошондой болуп калган учурда дейт. Кимиси биринчи ассаламу алейкум деп баштаган болсо, Алланын алдында эң абзели, жакшысы ошол адам дейт пайгамбарыбыз. Алланын алдында эң жакшы сүйкүмдүү болгубуз келсе, жүрөктү тазалашыбыз керек экен. Кечиримдүү болуп, араздашканды токтотушубуз керек.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, Алладан 3 нәрсені сұрадым дейді. Екеусін берді, біреусін бербей қойды дейді. Сұрадым дейді, менің үмметімді еш қачан ашаршылық менен жоқ қылбаған деп сұрадым Алладан дейді. Алла Таала берді дейді. Үмметімді еш қачан су менен қаптап жоқ қылбаған деп Алладан сұрадым дейді. Барыз білеміз, Нұх пайғамбардың қауымын топан басқан, су басқан. Алла Таала оны да маға берді дейді. Ислам үмметін еш қачан су баспайды. Анда кейін сұрадым, менің үмметімдің орталарында şu араздашу, қапалашу болбойлы қойсыншы десем дейді, Алла Таала аны бербей қойды дейді. Біз да өзіміз әрекет қылышымыз керек екен. Алла Таала Құранда айтады, егер қаласа сендердің барыңарды бір үммет, бір жүректі қылып қояды дейді. Бірақ сендерді арқандай қылып, улу, урут, тілдері башқа қылып жаратты, бір-біріңермен танышу үшін, мәміле қылу үшін, жақсы жашау үшін дейді. Ошондуктан біз дайыма қолдан келгенше не қылышымыз керек? Иман менен, пайғамбардың сүннеті менен ғана жашашыбыз керек. Бұл төменгі хадисте пайғамбарымыз айтады. Абу Хурайра айтады, бір күні бір киши келді дағы, пайғамбарымызға айтты дейді. О Алланың елшісі, менің жақын туғандарым бар. Алар менен мен мәміле қылам, алар менен мәміле қылбайды. Үзіп қойған мәмілесін. Ва ухсину илейхим ва юсиунани. Мен аларға жақсылық қылам, алар мага жамандық қылады. Аларға сабырдуулық қылам, алар сабырсыздық қылып, надандық қылып, жаман мәміле қылады. Емне қылайын мен? Дегенде пайғамбарымыз айтады, ла ин кунта кама култ. Егер ушу сен айтқаның тура болса, факаанма тусиффухумул мал. Егер ошондай қылған болған болсаң, пайғамбарымыз салыштыру жағынан айтып атат, алардың ысық топырақты адам оозуна салу бұл қиын. Аларды азыққа учурда эле мына 50-60 градус ысық болуп атат. Ысық топырақты адамдын оозуна салу қиын екен да. Сен ошол ысық топырақты алардың ооздарына салған сыяктуу болуп атасың, ошол жакшы мамилең менен деген сөз. Мындайча айтканда алар күнөөкөр болуп калып атат. Вала язалу мака миналлахи захирун. Егер сен шундай жакшылык кыла берсең, Алла Тааладан сага жардам боло берет, береке боло берет. Мадум таала залика, егер ушул ишиңди такай, ушул өзүң айткандай аткарган болсоң дейт. Мына ошондуктан биз эмне кылат экенбиз? Башкалар үзсө дагы үздүбү, мен үздүм. Кечирбейми, мен кечирбейм деген шариатта жок экен. Тескерисинче биз кечиримдүү болуш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Лайсал васулу бил мукафии." Сага келгенге келип, барганга барып, бергенге берип, ал байланыш бул боло турган нерсе дейт. Бирок чыныгы байланыш сенден мамилени үзгөн менен байланышты түзүү деди. Ошонун негизинде бизде жакшы сөз айтылат го, жакшылыкка жакшылык кылуу ар бир адамдын иши дейт. Жамандыкка жакшылык кылуу бул эр адамдын иши дейт. Бул мына ушул пайгамбарыбыздын хадисинин негизинде айтылган. Мен ушул акыркы хадис менен сөзүбүздү аяктайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күн бул хадисти мурда деле айтканбыз, бирок пайдалуу болгондуктан дагы айтып коелу. Күндөрдүн бир күндө отуруп эле сахабалар отурса жылмаят. Жылмайганда Умар ибн Хаттаб сезип калып: "О Алланын элчиси, сиз жылмайдыңыз, эмнеге жылмайдыңыз?" дейт. Дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Мага ушундай көрүндү. Алланын алдында эки адамдын Алла Тааланын алдында эсеп китеп берип атканы көрдүм" дейт. Биринчиси экинчисиге зулумдук кылгандыктан бул дүйнөдө Алла Таалага айтып атат: "Менин өчүмдү алып бер" деп дейт. Экинчиси айтат экен: "Менин бере турган соом калбай калды" дейт экен. Соу калбай калыптыр десе, анда менин жамандыгымды тигиге жүктө дейт экен. Алла Таала адилеттүү зат, адилеттүүлүк менен эсеп китеп кылат дейт. Пайгамбарыбыздын көзүнөн жаш агып кетти дейт. Менин үммөтүмдөн болгон бир үммөттүн сообу калбай калыптыр дейт. Эми башканын жүгү да жүктөлүп атат, күнөө иштери. Анан Алла Таала: "О менин пендем, башыңды көтөргүн" деп башын көтөргөндө Алла Таала көзүнө бейишти көрсөтүп коет экен. Бейиштеги сарайларды, сүттөн, балдан агып аткан дарыяларды, мөмө жемиштерди баарын көрсөтүп коет дейт. Көрүп сарайларды, бейишти көргөндөн кийин тиги өз жоготуп: "О Аллахым,
Кайсы пайгамбарлар бул бейишке кирет? Кайсы чынчылдар бул бейишке кирет? Кайсы шейиттер бул бейишке кирет? Дегенде Алла Таала айтат экен, кимдин акчасы бар болсо ошо кирет дейт экен. Кимдин тыйыны бар болсо. Анан айтат, мынча тыйын кимде бар эле? Дегенде Алла Таала ошол тыйын, ошол акча сенде бар дейт экен. Ал кайсы акча дегенде, ушул бир тууганды кечирсең бейишке киресиң дейт экен Алла Таала. Тиги ойлонбой туруп кечирдим деп айтат экен. О Алла, мен кечирдим. Кечирдим дегенден кийин эми ушул бейишке өзүң эле кире бербестен, ушу кечирген бир тууганыңдын колунан кармап экөөң чогуу киргиле дейт экен Алла Таала. Ушул хадистин аягында пайгамбарыбыз мындай деп айтат. Я аюхан нас дейт. О адамдар, иттакулло, Кудайдан коркула. Таква болгула. Аслиху зата байникум. Араңардагы мамилени оңдогула. Араздашкандар болсо элдешкиле. Капалашкандар болсо жарашкыла. Фа инналлаха юслиху байнал муслимин. Карабайсыңар дейт. Алла Таала мусулмандын ортосун жараштырып атат дейт, элдештирип атат. Сен кечирсең бейишти берем деп атат дейт. Алла Таала кечиримдүү зат экен. Пайгамбарыбыз дагы кечиримдүүлүк сыпаттын туу чокусунда болгон экен. Ошол пайгамбарыбыздын үммөтү болгон биз дагы мына ошол сыпатка дайыма ээ болушубуз керек. Ошондуктан бизде бул жерде көптөгөн жакшы бир пайдалары бар. Дагы бир айтып өтүп кетейин, мына араздашуу. Коомдогу жашоо оңолот. Туугандык мамиле оңолот. Кошуналык бир мамлекеттеги бир айылдагы мамиле оңолот. Экинчиси, Алладан көптөгөн сооптор берилет. Азыр канчалаган хадистерди айтып өттүк. Алланын ырайымынан кур калтырбайт эч качан. Адамдардын ортосунда махаббат жана тынчтык жайылат. Кечиримдүүлүк даңазаланат экен. Жүрөктөр таза болот, жан дүйнөлөр таза болот. Андан кийин туугандык мамилелер бекемделет. Алла Таала ырыскыга, өмүргө, тапканыңа баарына Алла Таала береке берет дейт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул жакшы сыпатты пайгамбарыбыздын азыр көптөгөн сөздөрүнөн угуп билип кеттик, аяттарда айтып кеттик. Жараткан Аллаху субханаху ва таала баарыбыздын жүрөгүбүздү таза кылып, ибадаттарыбызды кабыл кылып, ушундай бир жакшы сыпат менен сыпаттасын.